Биз катты билебиз барынча. Бирок мен ошол күнү эгер Ташиевди жумуштан албаганда процесс башкача кетмек анда. Аны баарыңыздар билесиңер, туурабы? Ошол үчүн, ошол Ташиевди жумуштан алган үчүн кат туруп калды ушул жерге. Онун да келип түшкөн. 13-ünde ким чыгып атат аны катты комитетке? Ошондо айтып коюш керек. Анан кийин дагы бир айта турган сөз бар. Мен 2 күндөн бери айтып атам. Мына тергөө, милициянын тергөөсү. Мен оюмча ойлойм, кандай жүрүп аткан мен баа бере албайм. Бирок оор кылмыш менен статьяны ошол беренени койгондон кийин бул камалыш керек болчу. Камап алып туруп, тергөө жүргүзүп, андан кийин процессте дагы, соц процессте дагы ошол жерде камалып туруш керек болчу. Алар ошол жерде күбө катары жүрөт да. Ошон үчүн Мардан Абдрахманович, ошондо айтып койсоңуздар тийиштүү кишилерге. Камалыш керек макул. Ар бир нерсени чындыкты айтып коюш керек. Андан кийин мен Сүйүн Абдуллаевич менен Талант Турдумовичке кошулат дем. Комиссия түзөлү. Буга чейинки ГКМнын алып барган иштери боюнча биз комиссия түзүп ошолорду бир сыйра карап коелу. Урматтуу депутаттар, биз ушу Минэнергияны депутатский комиссия түзүп бир текшербесек болбой калды да. Эгер макул болсоңор, мен фракциянын чечимин чыгарам. Эртең палатага киргизели дагы комиссия түзөлү ошолчу. Как раз 2 айлык убактыбыз бар, ошол Минэнергияны полный текшерип чыгалчу. Биздин каршылыгыбыз жок, текшериңиздер, биз неметебиз. Анан кийин мен да ачуу баягы чындыкты Талант Турдумович, мен да ачуу чындыкты айтып коюшум керек. Бул жерде жеке кызыкчылыктарды көздөгөн адамдар бир тууган инилерин кызматка коюп бер деп коюп жумушун тарта албай койгонун негизинде келип туруп могул жерден кызымчылык чыгып атат канча мынчалардан. Муну да токтотушубуз керек да. Биз деле жөн жүргөн жокпуз да, туура түшүнүңүз. Ушуга чейин айтыңыз, эми до конца айтыңыз анда. Ким, кайсы депутат? Нурбек мырза отурат. Иниси чакан кести иштеген. Жумушту тарта албай аткандан кийин алып салганбыз. Буга чейин 1 жыл мурун айткам. Ошо бойдон жумуштан алды, мен жумушка кой деп суран элекмин. Рахмат, процедурный 3-чү микрофон. Биринчи бирөөнүн жумушун тарта албай атканды айтып кой, айткандын ордуна биринчи өзүңүздүн деңгээлиңизди билип алыңыз. Сиздин деңгээлиңизди биз билебиз. Ошо райондогу рейстин начальнигин сиздин деңгээлиңиз. Мен билебиз, ошо жерге туруп алып, мен баречмин деп тиги кабинетиңизге туруп алып, ар кимге ызычуу кылганыңыздычы. Сиздерге ошон үчүн силерге специалисттин баары жумуштан кетип калып атат. Жакшылап кармаңызчы, мени оскорблять этпеңиз. Ошо жерге туруп алып, ошо жерде специалисттин баары ошон үчүн кетип атат. Мен сизге айтып коеюн. Мен ал бир тууган иниси деп атат, бир тууган ини эмес, 2 бир тууган балдарыбыз биз. Ошо жакта иштеп аткан, жумуштан келди, аны кетирди жумуштанчы. Мен мындан бир да жолу суранган жокмун. Баягы мына бияктан чыгып кетип бараптыр, сүйлөшүп эле калдык. Ошол маселени көтөргөн мен тиги жумгал боюнча. Анан жана инимди бир жакка коюп бербейсиң дедим. Болду, ошо башка эчтеке суранган жокмун. Эми өзү эркекмин деп жүрөт, эркек болсо болмок, эрге келип алып айтпайчы. Анан Акылбек Үсөнбаевич, ошон үчүн айтып коеюн. Министрдин эмесин карап коюңуздар. Биз эртең чечим чыгарабыз, комиссия түзөбүз, депутатский комиссия, жумуш алып барабыз биз. Рахмат. Укам баскы сенчу. Мен укам баскы он үчүн акча таппай атабыз. Эжде чуркап жүрсүнчү бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ушу жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жолу операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Сиздерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун баарыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда М-банк ачылган. 3197 Кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Масалиев
бүтүн Кыргызстан фракциясы. Биринчиден, доош койгонго, кокустан кетип баратып доош койгонго бул туура эмес. Мен башынан айтып жүрөм. Анын убакыт сааты бар регламент боюнча. Боло берет деген сөз азыр өтпөйт. Качан гана мен ушул маселе көтөргөндө боло берет, мурда деле болчу деген сөз аргументке жатпайт туура. Экинчиден, бул талкуу болуп атканда мен төрага өкмөттүн башчысы айткан болчу, коррупционерлер буга туш келбейт деп. Мыйзамды карап чыксак, бардык кылмыштар туш келет экен. Адам өлтүргөн киши, коррупция жасаган киши, халатность, злоупотребление баары тең ушу кечирилет экен да. Буга биз барбашыбыз керек. Ошол себептен мен доошту бербеймин. Акция катарында. Анан Алмаз Акунжанович мен сурап эле, бул өзгөчө кырдаалга байланыштуу эмес, бюджетти толуктоо максатында эмес, бул келечекте ачыкка чыгаруу, мен түшүнүп атам, максаты негизи жакшы эле. Ошондон азыр шаштырбай кийинке калтырып койсоңуз ыңгайлуу болот эле да. Карап чыгып, коррупция деген нерсени кошуп койбосоңор өтпөйт. Өтсө деле туура эмес болуп калат. Тагын Турданович, бул эгер бул күн тартибине киргенден кийин муну эме кылбайлы. Добуш менен алалы, эгер ала турган болсо кандай? Жакта эки депутат эмне добуш бербей койсо эле ошону алып кое беребизби биз? Балбак зарылыш туура айтып атат. Эле мыйзам долбоор боюнча аягына чыгарып алалы, анан акырында чечебиз. Урматтуу депутаттар, мен бир суранышта бири-бирибизди сыйлабайлыбы? Эгер каршы берсеңер, каршы бергилели, за бербейсиңерби? Эгер биз иштей албасак, анда ар бирибиз ушул жерден тарап кетеличи, биз иштей албай калдык окшойт. Иштесек чогулталы анда, кимбиз? İştesek normal işteyli, birbirimiz düşünüpçü. İştebesek anda taraylı var, geteli. Şu yerde buna bütün Kırgızstan oturat, sabotaj kıl. Bu emne degenim ben. Sıylaylı da birbirimiz üstü. Eğer olsa kompüterlerini öçürüp salalan da bular tıkın. Oşanı bağırıp çeçeli, doğuş menen çeçeli, doğuşa koyalı, kompüterlerini öçürüp salalı. Mıydam çekindi işteyli de bir yerde. Значит, bizdi сыйлабайт да булар, bizdi сыйлабаган үчүн ушуга барып атышат да булар. Эми мен ойлойм да, ушу президенттин жанында ушу мындай алдамчы, калпычы кишилер жүрбөш керек. Президенттин жанында мындай калп айтпаган, чындыкты сүйлөгөн, бетке айткан кишилер жүрүш керек да.